Саламатсыздар, урматтуу биздин кардарлар. Менин атым Бакырдинов Уларбек Бейшенбекович, Адекс курулуш компаниясынын башкы директору. Биз азыр Манас айылында салынып жаткан объектибизге келдик. Бул жерден болсо бүгүн сиздерге электромонтаж сип үйлөргө кантип жасалат экенин, кандай өзгөчөлүктөрү бар экенин ошол жөнүндө айтып, тартып көрсөтүп берели дедик. Себебинде TikTokто, Instagramда, ошол эле YouTube'да баарыңыздар ушул суроо боюнча кызыгып, сурап жатасыңар. Биздин объектилерибиздин баарын караган өзүбүздүн атайын электрик балабыз бар. Электрик болсо сертифицированный 10 жылдан ашык ушул тармагында иштеп, мындайча айтканда келаткан жигит. Кудай буйрса азыр силер менен Илич менен тааныштырабыз. Салам алейкум. Кандайсың Илич? Илич бул биздин өзүбүздүн постоянный электрикибиз. Ар бир объектибизди Илич өзү барып, өзүнүн бригадасы менен барып кылып кетип турат. Иличтер болсо биздин объектилерде электричестводон башка жумушка аралашпайт. Азыр эми Илич өзү бизге көрсөтүп түшүндүрүп берет. Бул объектке келгенде потолокто жыгаш болуп турган территорияларда гофралар менен тартылат. Гофра деген пожаробезопасныйга өрт чыгып кетпешин сактоочу каражат болуп эсептелет. Бул гофра ысып кабелде бир нерсе болсо, бул гофра ошол жерден мындай сквозняк немет жүргүзүп электричествону от чыгып кетпеген үчүн думуктурат да, мындай таштайды. Анан биздин күчөтүүлөрүнүн сип панелге орношунун шарты мындай болот. Бул ичи пенопласт болот. Муну биз деген подразделениялыкты орнотордун алдында биз ОСБ-ны 75-ке оюп алабыз. Анткени себеби биздин подразделение 65-тик. Анан 65 менен 75-тин расстояниясында калган жерде Ротбанк өзү ээлеп турат. Ошондо биздин подразделениябыз полный Ротбанк менен капталган болуп калат да. Бирок бул жерден контакт слабый болуп калып, бир ысый турган болуп калса, пенопластка влияние бербейт да. Ошондо получается, смотри, Илич, дагы бир жолу. Могул подразделение сипке кийгизилген жеринде Ротбанк менен каптап кеткенсиңер дагы пенопласт менен электричествонун ортосунда бири-бирине тийбеген, мындайча айтканда өзүнчө буферный зона бар. Буферный зона бар. Ошонун кесепетинен бул пенопласт бул ысык бир нерсе болсо, пенопласт эриме качып кетет да. Ошондой ситуация болбойт, бул жер плотный туруп калат. Ошондо мунун сырты жана биздин эле кирпич үйлөрдө эле служба кылып калат да. Бул айткан себеби биякта гипсокартон жок, мунун сыртына анткени техникаль урулат. Ошон үчүн мунун кабели стенанын арткы бетинен келет. Балдар кабелдерди уруп албаш үчүн бул жакта кабель жок. Бул арт деген стенанын артынан келет. Бул комнатанын атайын ушундай өзүнчө бөлмөсү экен, комнатный. Ошол жака биз атайын щит установка кылып бергенбиз. Кабелдер бүт өздөрүнүн комнатасындагы аткарылган розеткалардын күчөтүүлөрүнүн проводдору бүт бияка келген. Бул сип панель үйлөрдүн ичинде атайын ороло турган распред коробкалар жок. Бул жакта деген автоматтарга айта келсек, бул жакта водной автомат деп айтылат. Үйгө кире турган общий фазаны өчүркүгүзөт. Бул однофазный үй болот. Однофазный, трехфазный деп бөлүнөт. Бул однофазный. Однофазныйга бир эле автомат колдонбостон, нөлүнө дагы, фазасына да жооп бере турчу двухполюсный автомат койгонбуз. Андан кийин бул диф автоматтар дейт, дифференциальный автомат деп айтылат. Устройство защиты отключения деп чечмеленет. Бул диф автоматтардын кызматы, мисалы үчүн малейший бир жерден бир замкание болуп, же бир розетканын бир жери контакты слабый болуп калып, өрт коопсуздугун жарала турган болсо, бул автомат өчүрүп таштайт. Мисалы үчүн өзүңүздөр деле дуруп токту кармабалсаңыздар дагы чаккылап, колуңуздарды обжиг кылбастан бул диф автомат өчүрүп таштайт. Бул диф автомат бул утечканы түштүп эткенин билген үчүн өчүрүп таштайт. Бул жерден өчүп калганда контрол тест деген кнопка чыгып калат. Муну көтөрсөңөр дагы иштебейт. Контрол тести басып туруп анан гана көтөргөндө иштейт. Андан кийинки короткий замканияларга жооп бере турган, каждый зоналарды өчүрүп күйгүзө турган автоматтар өзүнчө 16-лык деп айтылат. Бул жака 25-тик, 32-лик деп коюлбайт. Анткени себеби тиякта деген өзүнүн номинальный 1,5 киловаттык же 2 киловаттык деп плиткалар өзүнүн киловаттарына жараша болот. Ошо жарашага болгон сечениядагы 2,5, 3,5, 3,1 сеченияда кабелдер тартылат. Ал кабелдер биз 3,1 эмнеге тартабыз? Бул үйгө деген дифференциальный автомат койгон жерлерге заземление керек болот. Бул заземлениясыз иштебейт. Ошон үчүн биз 3,1 деп 3-чү проводун заземленияга колдонуп кетебиз. А 2 проводду 0 фаза деп колдонуп кетебиз. Лампочкаларга өз территорияларына өзү жооп бере турган автоматтар бар. Розеткаларга жооп бере турган өзүнчө тораптар бар. Влажный территорияларга Аристон, стиральный машина, ушундай влажный суу боло турган территорияларга жооп бере турган 3 бөлүктө 3 группага бөлүнөт.
бул розетка тарапка, бул влажный территорияга, бул освещение розетка территориясына жооп бере турган автоматтар деп бөлүнөт. Мен мисалы үчүн бир жерден плиткаңыздын бир тени күйүп кете турган болсо, сиздер аны техника иштеп атканда билбейсиздер. Ошол тени күйүп кетип, бир корпуска тийип калып, бир замкание боло турган болуп калса, бул жактан өчүп калат. Анан бул жактан бир автоматтын кесепетинен, бир плитканын кесепетинен полный үй өчүп калбаш үчүн бир эле зона өзү эле автомат өчүп калат. Калган автоматты көтөртүп коюп, диф автомат иштете берсеңер боло берет. Заземлениясы кайсы болуп кетти? Ушул жерден бир какой-то провод келеби заземленияга? Бул жактан сырттан атайын 0 фазага 2 провод өзүнчө сценада келет. 16лык. Анан заземление мына монтип өзүнчө тартылып барат. Бул тартылып барып эшикке чыгат. Эшиктен туруп, эшиктин атайын жер казылып, жердин магниттик эмесин системасын куруп алгандан кийин, ошол жерге магнитор заземление өзү иштегенден кийин, ошол иштеген темирге биз алып барган проводду ошого туташтырабыз. Ошонун кесепетинен бул магниттик система иштегендиктен бул диф автоматтар иштейт. То есть получается азыркы учурда могул жерде заземление коюлган, провод тартылып келген и в рабочем состоянии, то есть иштеп атат, жана могул жерде толтура кабелдер келип атат. Ошол кабелдер ар бир кабель бир точканын заземленияга туташкан жана ар бир точканын өзүнчө келген ошондо, То есть бизде Кыргызстанда көбүнчө билесиңер, илгеркилерде жана распред коробка деп коюшат го. Электричествон мага окшоп аябай сага окшоп жакшы түшүнбөгөн адамдарга жанагы үйдүн бурчунда эле бир тоголок эмне турат го. Распред коробка деп коет. Ошол жерге проводдор келет дагы, анан ошол жерден бири-бирине байлап кайра бөлүп коюшат. Андай жок бизде, Андай жок бизде. Бир кабелге көп розетка отуруп калгандык эсепетинен ал скруткалар ысып, анан изоляциясы ысып, анан ысып отуруп, распред коробка пластмассасы эрип, анан өрт чыгып кетчү да. Бул азыр андай системалар жок да бул жерде. Дагы бир баса белгилеп кетчү нерсе, могул жерден азыр сен ар бир точкага алып барганда, ар бир точканын өзүнүн жана электричествонун киловаттын ошого расчеттоп, например, ал жерге холодильник салынса холодильникке, телевизор саям десе телевизорго, фен колдоном десе фен колдоном деген жерге атайын өзүнүн электричествонун киловаттын ылайыктап анан коюп бересиң, Биз дагы кабелди эле жөнүнө тарта бербейбиз. Мисалы үчүн деген кухня тараптарда деген плитка бар, кээ бир жерлерде стиральный машина бар, холодильник бар, жана андай фартукный розеткаларда тифаль бар, микроволновкалар бар. Анын баарын бириктирип кетсек, чогула келгенде 5 киловаттка чыгып кетет. Биздин кабель негизи 5 киловаттты көтөрөт, бул 3 2,5. Биз деген ал жака бир эле кабель тартып барып койсок, ал кабелдин барган бир кабель ысыйт да, баардын полностью колдонуп калсачы. Биз ошон үчүн деген плиткага өзүнчө тартабыз, холодильникке өзүнчө тартабыз, фартукный розеткаларга өзүнчө тартабыз. Булар өзү отдельно бияка өзүнчө келип калат. Ошолордун бул үйдүн баарын полный көтөрүп ала тургудай, 10 киловаттка көтөрүп ала тургудай атайын 216 4,6 деген ушундай медный эме кабелдерди бүт тартабыз да. Ошондо азыр бүт медный монолитный кабель колдонулган. Медный монолитный кабель колдонулган чыкардагы ар бир точкага өзүнүн керектелүүчү күчүнө жараша эле киловатт электричество баргыдай болуп эсептелинген. Бул жерде эми мисалы үчүн плиткаларда общий күч эткенде бир 3 киловатт болсо, биздин кабелибиз 5-6 киловаттка чейин көтөрүлөт. Ошон үчүн биздики кабелдер запасы менен да. Алынган запастар менен. Эгерде, например, адам ал жерге барса, мисалы катары сен кичинекей эле нерсе колдонулат деп, тифаль колдонулат деп койгон жерге башка бир нерсени сайса эмне болот? Күчтүү нерсени сайса же мисалы үчүн спальный территорияларда бир 3 розеткадан ашык колдонбой 3 розетка болуп калды деңиз. Ошол жерге бир розеткага атайын бир кабель барат. 3 розеткага мисалы үчүн 3 плитканы сайып алса дагы ал 3 киловатт болот. Бул кабелибиз 6 киловатт, 5 киловаттка чейин көтөрөт да. Ошону көтөрүп кете алат. Хорошо. Жүз тияктан да көрсөтүп бересиз. Азыр бул үйдүн ичине кирели. Үйдүн ичине киргенде дагы сиздерге азыр кененирээк түшүндүрүп берген аракет болсо, анткени бизде баарыңыздар билгендей, сип үйлөр бул шеренке менен чартып койсо күйүп кетет, электричествон замыкание болуп кетсе эле күйүп кетет дей беришет да. Ошон үчүн сиздерге атайын бүгүн тартып жатабыз, кантип жасалат экенин жана күйүп кетеби, күйүп кетпейби көрсөтүп беребиз сиздергечи. Мынакей могул жерден да көрсөтүп болот экен. Мисалы катары могул точка эмнеге деп лайыкталган мисалы. Бул ключатель деген проходной ключатель деп айтылат. Лестницадан чыгып баратканда киргизебиз. Адам лестницадан түшүп келип өчүрбөстөн үстү жактан өзүнчө өчүрүп коет да. Бул проходной деп айтылат. Бул проходнойдун кабелдери дагы бул розетканын үстүнөн кирип, розетканын тепкен темирлери тийип калбаш үчүн биз үстүнөн өзүнчө тешип, мындай гофрага кабелди пенопластка касать этирбей өзүнчө алып киребиз да. Ошондо подрозетниктин артынан кирет кабель.
бул капталдарында башта кабель жок болот. Сизге TikToктон эле кайсы жерден жазып атат. Мондай капталынан тартканга болбойт. Бул туура эмес деп атат да. Ошол боюнча биз жооп берип кеткенбиз. Мондай тарткан туура эмес, эмне себептен горизонталь кылсаң, эмне себептен ылдыйдан түшүрүп атасыңар. Могу вертикальный дегендерди биз могу розетка бул жакта турса, бул жерде кабель бар деген үчүн түз бул атайын тартабыз. Бул вертикальныйды эмнеге бул жактан тарттык? Анткени бул жактан кечке көп кабелдер былжырап мондай көп-көптөн кабель түшпөс үчүн кухонный фартук кийип аткан кезде кабелдерди тешип албасын деп биз могу боор менен тартканбыз. Боорду фартуктныйда бул жерде эчтеке тешип илинбейт да. Ошон үчүн кабели артында калсын деп биз атайын боорунан тартканбыз. То есть ошондо адамдар эртең күнү мисалы катары кайсыл жерде могу точка менен линиясы менен ушул жерде электролиния бар экенин деп 1 жыл өтөт, 2 жыл өтөт, 3 жыл өтсө дагы билет да. Ал эми башка жерде электромонтаж жок экен деп коркпой бир нерсе бияка иле берсе болот ошондо, чтоб муну эметип албасын. Иле берсе болот. Мисалы үчүн бул жакта эчтеке розетка жок, бул жакта да кабель жок. Мейинне ушул жерде розетка барбы, ошонун ылдый өйдө жагында кабель бар, только түз эле. Негизи өзүнүн нормасы боюнча ушундай капталынан горизонтально тартса болобу, болбойбу? Горизонтально тарса болот, бирок ошол жерде бир пландаш керек. Мисалы үчүн бул жерде эмне илинип калат, ошолорго жараша да. Мисалы үчүн азыркы көп үйлөрдүн үйлөрдө деле кирпич үйлөрдө деле кезигип атат да. Атайын потолокту урганда кабелге тийип албасын деп жерден потолоктон ылдый бир 30-40 сантиметр ылдый кылып стенанын боору менен тартып атышат да. Анан ал боорунан 5-6 кабель өтөт дагы. Анан эртең күнү ал жака бирөө чыгып карниз илем дейт, же болбосо бир картинг илем дейт, же бир нерсе кылам деп ошол жерде тешип алышып, анан попада элеп калып, жумуштан кийин, обделкадан кийин көп чыгымга учурап калып атат да. Ошон үчүн биздин кабелдердин көбүнчөсү потолок менен кетет да. Өзүңөр карасаңар, гофра менен кеткен бүт потолоктор. Булар деген если потолок өзү жазып алгандан кийин бул потолоктор ошо безопасный болуп ошо потолоктун ичинде калат да. То есть получается, смотрите, бул жерде бир көрсөк болот. Азыр потолоктон келген электромонтаж гофра менен келген экен дагы, дубалга жеткенден кийин гофрадан чыккандагы пластина кеткен, анан пластинанын үстүнөн медно-монолитный кабель кеткен. Анан дагы бир суроо. Могу медно-монолитный канчанчы размердеги жана кандай күчтүктөгү кабель дагы бир жолу айтып койчу, сөйдүм ушул суроодо аябай көп болуп атат да. Кандай кабель колдоносуңар дегенде кайра суроо беришет да. Бул туура суроо болду. Бул монолит деген эки түрдө болот. Медный, монолитный, анан гибкий деп ойлойт. Гибкий бул наружный кабель болот, ошон үчүн тоголок болот. Биздики монолитный болгон үчүн бул внутренний кабель деп аталат. Жалпак атайын үйдүн ичине кирип, мындай фасадный работаларды, мисалы үчүн отделкаларга мишет этпеш үчүнчү. Анан бул монолит деген бул туйгутулган мед деп айтылса болот кыргызча. Анан бул баштары чачырабай, башы биrik болгон үчүн бир нерсе болт менен жана розетканы болт бекитип турган жерлер бекигенде бул мындай плотный бекип турат да. Бул монолиттин ушул жери мисалы үчүн вдруг бир 5-6 жыл өттү, ушул розетканын ушул жери болту иштеп атып, бир бошоп калса, бул ушул жери эле ысыйт. Мисалы үчүн ушул жери эле ысып, анан кайра бекитип койсо болот да. Гибкийдики мисалы үчүн ал гибкий чачыраган зым болот. Анын башына гильза колдонбой туруп бекитип сала турган болсок, ал гибкий болт бураганда болт буралып барып туруп, чачтары чачырап барып, ошол мисалы үчүн 2,5 сечениядагы провод бул эсептелбей калат. Мисалы үчүн чачыр 1-2 талын көп чыгып кала турган болсо, ал 2,5 эмес, балким 0,75 же 0,4 провод болуп калышы мүмкүн да. Ошонун кесепетинен бул жакта мисалы үчүн прибор сайылып калды 1 киловатт. 1 киловаттык өлчөмдөгү мисалы үчүн токту сурап атса, кабель ошончолук өлчөмдөгү токту алып келип бере албай калат приборго. Ошону алып бере албаган кесепетинен ошо контакттар ысыйт да. Анан дагы бир суроо бар. Ошо медно-монолитный деген кабель менен берки алюминий деген кабель менен айырмасы эмнеде? Себеби ошол боюнча да суроо беришет да. Алюминий колдоносуңарбы, медный колдоносуңарбы депчи. Ошого да жооп берип кетсек, анткени эми сен үчүн ал мындай, кандай десем, күнүмдүк окат болуп, күнүмдө постоянно жүргөн себептен, специалист болгон себептен мындай, кандай десем, анык эле нерсе болушу мүмкүн, бирок анча-мынча адамдарга, көбүнчө адамдарга бул мындай жомок болушу мүмкүн. Кабелдерди дагы мисалы үчүн медный десе эле медный деп тартып бериш керек. Ошол приборлордун атайын өзүнүн эмесине сечениясына жараша, бул да кабелдин сечениясы да ошого жараша эсептелет да. Сечениясы дегени эмнеси ошол? Сечения деген бул кабелдин калындыгы өлчөмү. 3 деген ал количествосы 1, 2, 3, 4 провод деген. Бул АВГ, НГ, ЛС деп бөлүнөт буларчы. ЛС деген бул пожара безопасный дегенди жооп берет да, чечмеленет. АВГ деген кабель бар, ал алюминий деп айтылат. Ал алюминий. Ал алюминий деген мисалы үчүн 8 киловаттка жооп бериш үчүн биз деген алюминийге деген бир
10-дuk 16-лык калың сеченедagi кабель келип калат да. Ал кабелдин алюминийдин анчалык неге калың келип калат? Ал алюминий деген эме ысыкка или бир нерсеге эмеге нагрузкага туруштук бере албаган үчүн ал алюминийдин мындай молекулалары мындай кенен жайгашкандыктан ал эме сеченеси жоонураак болот да. Ошол жоонураак болгондун кесепетинен биздин розеткалардын тешиктерине батырабай калгандыктын кесепетинен ошон үчүн биз үйдүн ичине медный колдонобуз да. А мисалы үчүн розетка колдонобу десек биз алюминийден мисалы үчүн 2,5 же 2,5 алып келип колдонушубуз керек болуп калат. Ал калың болуп калат, ал биздин розетканын тешиктерине батпай калат да. Ошондо смотри. Анан ал алюминий 2,5 деген алюминий мисалы үчүн өзүнүн формуласы бар, атайын электриктердин өздөрү билет. Аларды интернеттен деле ачсаңар да болот, формула бүт көрсөтүп турат. Кайсы сеченедagi алюминий канча киловатты көтөрө алат да. Ошол формада мисалы үчүн 2,5 деген алюминий болсо, ал 1 киловаттка чейин көтөрө алат да. А бул 2,5 медный, бул 5 киловаттка чейин көтөрө алат да. Ошол смотри, ошол жерде токтолуп, медныйды колдонгондун себеби бул көбүрөөк киловатты көтөрө алат. То есть үйдүн ичинде, например, могул жерге холодильник же болбосо башка бир күчтүү нерсе салынса, мисалы газ плита салынып калса, ушундай сыяктуу салынып калса, медный монолитный өзү кичинекейирээк болот, бирок көбүрөөк көтөрөт деп атасың. Алюминий болсо чоңураак болот, бирок ошондо деле буну менен салыштырмалуу көтөрүү касиети слабыраак болот. Ошону түшүндүк да. Жөн эле ал чоң болуп калган үчүн эмес, күчтүүлүк касиети дагы слабыраак. Медныйдин бул медный атайын прошный болот, муну көп көрсөң да сынбайт. Ошон үчүн прошныйлыгын кесепетинен бул нагрузканы да көтөрө алат да. Алюминий болсо бул гипсокартондорду силер кеткенсиңер, э? Бул электриктерибиз биз өзүбүз ушул гипсокартондорду атайын по розеткеге орнотуп, механизмдерин коюп, мына ортолоруна болттторун бурап, крышкага адамга өткөрүп беребиз клиентке. Клиент крышкасын алып жүргөндө арасынан болттор түшүп жоголуп кетпесин деп бияка бурап коебуз. Муну клиент өзү обоюн чаптап бүткөндөн кийин крышкасын өзү жаап алат да. Бул илөө кишинин колунан келет болгон иш. Анан бул гипсокартонду коюп беребиз. А биз фирманын гипсокартон шкалдары келип, отделкан ушул гипсокартондорду калдырып айтып коюп кетет. Коюп кеткенден кийин эки гипсокартондун эки жагына коет, ортосуна родбанк тартылгандан кийин бул кабель жана сип панелде кабелдер жүрөт, ана пенопласт ысыйт, ана минтетте көбү ойлошот экен. Бул кабелдер кадимки эле кирпич үйдөгү деле жана биздин шабактын ичинде калгандай эле кызмат болуп калат да. Айланасы родбанк болот. Дагы бир жолу түшүнүп кетели. Мынакей бул жерге гипсокартон чапкылат, бул жерге гипсокартон чапкылат. Ошондо бул эки гипсокартондун ортосунда калкалап дагы сыртка чыгып көрүнбөйт да. Бирок ошол эле учурда мына артында пластина турат. Пластина бул сип панелден муну изолировать этип турат. Кандай бир маселе болсо дагычы. Азыр биз айтып берип атабыз, что ар бир точкага өзүнчө автомат турат. Бир нерсе болсо, в любом случае автомат өчүрүп салат да. Ошондо дагы биз дагы бир жолу муну мындайча айтканда обезопасить деп жатабыз да. Сактанганды Кудай сактайт дейт. Ошондор үчүн мен көп учурда видеолордон айтып кетем, биздин үйлөр электромонтажы жөнөкөй кирпичтен топурактан салынган үйлөр менен салыштырмалуу көп учурда бекемирээк жана мындай алдын ала ушул нерселер эске алынган болот да. Көп учурда бизде топурак үйлөрдө кылышып калгандайчы. А гипсокартон болсо баарыңыздар билгендей, бул 100% күйбөгөн материал, э? Эми бул сип панель үйдө деле эмес, кирпич үйдө деле негизи электромонтажы жагынан материалдардан жакшы сапаттууларын алып колдонуш керек да. Кирпич үйдөн делечи. Ошону колдонбогондун кесепетинен жанагындай бытовой техникаларыбыз күйүп кетет. Ушунча мисалы үчүн 30 миң, 40 миң алган бытовой техникаларыбыз күйүп кетет. Ошонун туура эмес монтаждалган кесепетинен, ошого туура өзү сураган, өзү калктуу өлчөмүндөгү киловатты кабель жеткизип бере албагандыктын кесепетинен, жанагындай диф автоматтар, ушу узоолор коюлбагандын кесепетинен ошол күйүп кетет, приборлор учурайт. Ошол клиент өздөрү ошо приборлорун оңдотуп, же бир нерсе кылып, же адамдар тогуруп, азыркы Кыргызстан ичинде жанагындай ангарлар, көп нерселер өрттөнүп күйүп кетип атат да. Ошо электромонтаждар туура эмес жасалгандыктын кесепетинен, жанагындай акчаларын аяб мындай жанагындай самоучка электриктерди чакыргандын кесепетинен, ушулардын кесепетинен күйүп атат да. Ар бир нерсени кылаарда специалистке кайрылыш керек да. А ушул могул берки, например, могул медно-монолитный кабель менен берки кабелдин ортосунда бир үйдүн орто эсеп менен канча сумма разница болушу мүмкүн? Адам мындай билесиң да, адамдар көп учурда экономить этем деген себептен анан ошого башат, ошол адамгарчы. Ошол сумма өтө чоң, разница береби же разница бербейби мындай? Эми бул жактан бытовой техника жактарды өзүнчө тартып, кабелдерди да азыр базардын ичинде аябай көп госслужащий кабелдер деп айтылат.
заниженный деп коет, мындай көз жооп бербейт, жөн эле мындай контрабанда менен келген товарлар көп да. Ошолорду карап, ошол жерде атайын сертификат басылып турат, кабелдерде ГОС деп жазылып турат. Атайын эме маркалар жазылып турат. Эгер ошол маркалардын билгиңер келбесе, соткаңар аркылуу или ойлой Google'га терсеңер, ошол кайсы компания экенин, кайсы фирмадан келет экенин бүт тапталып чыгып калат да. Ошол аркылуу да анализ чыгарып алып деле кабелдерди алса да болот да. Бул диф автомат узоолор деп умный автоматтардын катарына кирет. Бул алдын ала өрттү жана алдын ала замканияны алдын ала алат да. Заземление койсок, биз прибор бир жер күйүп бир нерсе болуп калса, адам ток урганга чейин алдын ала өчүрүп салат. Мисалы үчүн айтканда, жалпак тилмен айта бергенде, сен плиткаң бузулуп калды, мен иштеткенге колдоң оксак бербейм деп өчүп токту бербей автомат өчүп туруп алат да. Мындай айта бергенде. Эгер заземление койбой ошо диф автоматтарды коюп салсак, анда плитканы колдоно беребиз. Биз качан плитканы колдонуп аткан учурда колубуз барып, биз өзү жүргөндө заземлениеда жүрөбүз да, жерде магниттин тартылуу күчү менен жүрөбүз да. Эгер жердин тартылуу күчү жок болсо, биз бул жерден колап түшүп калабыз да. Ошонун тартылуу күчү жүргөндүктөн биз жердин үстүндө басып жүрөбүз да. Анан эгер ошол жакта заземление коюлбай калса, анда биз барып плитканы кармасак, анда диф автомат түшөт да. Качан биз касет эткенде түшөт. Колубузга тийгенде гана түшөт. Бирок тийгенде тийди, анан тогуруп салат экен, өртүп салат экен эмес. Бирок по-любому диф автомат ал жерде да бир аз болсо дагы бир салымы бар болот да. Колуңарды чырт деп мындай үйгүзүп салып же жабышып титиреп калбастан түшүп салат. Диф автомат жок болсо, ал жерде анда адам өзү ток урат, анан жүрөгү слабыйлар мисалы үчүн тогун азапташмак. Дагы эмнелер бар? Айтпачы. Бул жакта эми бүт эле азыркы евро стандарттык монтаждалып атпайбы, интернет, антенна, мисалы үчүн бытовой техникаларды группалар менен бөлүп атабыз. Ал жактар бул сик панель үйлөрдө дагы интернет розеткаларында бүт эмеге эске ала кетебиз да. Мисалы үчүн биякта кааласа интернет колдосо да болот, кааласа антеннасын да колдосо болот. Бул телевизорго дагы ар кайсы жактан проводдор келип, провод көп болуп мети колдош үчүн бүт розеткаларды дагы атайын удобный кылып жаратып берет. Колдо барлык телефон ошондой, колго колго атайын клиентке удобный болуш үчүн бул жакта диван отурат, диванга жатып алып телевизорду көрүш үчүн биз атайын бияка эмес кылабыз. Мисалы үчүн могу розетканын ортосуна атайын кабель кеткен, телевизордун эмени кронштейни иле турган болсок, биз атайын сразу мунун ортосунда кабель бар деп эки четинен кронштейн бекитип телевизорду иле берсек болот да. Мунун айланасында уже кабель бар. Могу кабелдер, бул интернет антеннанын кабелдери. Булардын баары крышага отчиталган. Ал крышада дагы интернет, мисалы үчүн проводитель чакырсаңар, Ахметке же бүгүн чакырсаңар дагы, ал интернетчи келип сиздин үйүңөрдүн терезесин же болбосо эшигиңердин бир жерин тешип кабель киргизип отурбайт. Бүт крышага дайын. Ал жерде дагы розетка бар. Ал жерге оптика менен интернетчи келип коюп туруп, хабын коюп, ошол жерге розеткага туташтырып, үйгө интернет тарай берет. Ал жакка сайдыгандан кийин бул каждый телевизорный зоналарга интернет келет. Ал бул жерден шнурун сайып, телевизорду кошуп, интернеттерин колдонсо болот. Потолоктордо да бүт гофралар менен тартылып, өзүнүн шарттары менен тартылган. Потолоктордо да кабелдер, мисалы үчүн, ар кайсы тараптан мындай туш-туш эле тартыла берген эмес. Баардыгы рейти менен мындай. Анан анткени буларды неге мындай рейти менен кылып атабыз? Анткени себеби потолокто дагы балдар клиент кийин бул жерге каркас токуп, потологун жаап калышы мүмкүн да. Ошондо ар бир потолокко жанагындай крепленияларын бекитет да. Ошол кезде биздин кабелдерди мешать этип, алким крепление бекитип атканда ошол отделка кылып аткан усталар биздин кабелдерди тешип албаш үчүн биз ар бир тарабын мындай зона менен бөлүп линия алып кетебиз да. Анан бул жакта неге мындайлар чыгып турат? Бул жерде бул софитке чыгарып бере турган. Эртеңки күнү бизге клиент чалып, бул не болгон провод делич, бул кандай деп бизге кайрылбаш үчүн биз ар бир проводун чыгарып, патронго тагып күйгүзүп берип кетебиз. Ушул жерден кийин каркасын токугандан кийин софитке проводдорун ушуга туташтырып, мындай софиттин күйгүзүп алса болот. Бул жак центрин болсо, люстра күйгүзүп алса болот да. Бул жакта двойной включатель бар атайын. Бир жагына софиттин күйгүзүп алса болот, бир включатель менен, экинчисине люстрасын күйгүзүп алса болот. Бул проводдор болсо, эшиктеги жана клиентибиздин домофонуна ылайыктап коюп берген. То есть домофонго дагы проводу лайыкталып коюлган, азыр кошуп эле койсо болот. Кошуп эле койсо болот. Ушул нерселерди ар бир клиент менен өзүңөр макулдашасыңар. То есть электрик силер келесиңер, келгенде мисалы үчүн клиент дагы биз иш кылып жүрүп, ара жактан бир жактан көрүп жүрүп, опталып калдык да.
ал жерде эмне болорун биз алдын ала билип калдык да. Анан клиенттер өздөрү электрик эмес, өзү мисалы үчүн продавец же болбосо бир кызматкер, бир иштин ээси да, алар билбейт электричестводан үйдүн кандай болушун. Анан биз электрик үйдүн ээси менен биз аларды такташып атканда да биз өзүбүздүн салымыбызды да кошуп клиентке предлагать этип турабыз. Мисалы үчүн клиент келип илич билбейм бул жактан кандай кылсак, кайсы розетканы чыгарсак дейбиз. Биз клиенттен эмнесин эле сурайбыз. Кай жерге диван коебуз, кай жака шкаф коебуз, ошону эле сурайбыз да, калган розеткасын биз өзүбүз предлагать этебиз. Бул жака муну кое алсаңыз болот, бул жака двойной включатель кое алсаңыз болот, бул жака бир включатель коюп коелу запас менен. Пылесос сайып каласыз, тигил жака бар пылесосуңузду сайып отурбайсыз деп, бүт баардыгын удобный кылып жагат розеткаларын устанып коюп беребиз. Сөз. Анан клиент дагы бул не кылам дегенден, атайын домофон коем дегенден, биз домофондун бул жерден көрөсүздөр, тетиги кальдорго чыгып тияктан жооп бербестен, могу холдо адам көп жүрөсүңөр деп бул жака атайын өзүбүз предлагать коюп беребиз. Басал белгилеп, мындай сенден сурап кетейин. Себебинде мен сурап алсам, азыр элдер сурайт да сенденчи. Сен өзүң электромонтажды каяктан үйрөндүң эле, окудуң беле, окуган эмес белең, сертификатың барбы, жокпу? То есть кантип бул нерсеге келип калгансың? Ошол жөнүндө да биздин кардарларга маалымат берип кетсең, себебинде эртеңки күнү кардарлар биздин видеону көрүп атат, азыр адамдар ойлонуп жатат, эртеңки күнү сен менен иштешет да. Биз өзүбүз окуп жүргөндө эле кичирээкибизде атайын ушундай бир нерселерди оңдогонго кызыкчубуз. Өзүм атам телемастер болуп, ушундай электро тармак жагында иштеген. Атамдын иштеп эмгек тагып бизди баккан, алардын эткени үчүн биз атамдын баласы болгондуктан жакын болуп калганбыз. Анан шаарга келип эле лицейде окуганбыз. Лицейден электричество жакка кызыгып, анан жогорку билимге политехникке тапшырганбыз. Ал политехти да ошакта окуп бүтүп, политехти окуп бүткөндөн кийин частный фирмаларда, гос фирмаларда иштедик. Ошол жактардан иштеп, иштин жүзү менен ушинтип опыт алдык. Ар бир нерсени урулуп көрүп, согуп көрүп өтүп, анан адам ошого башалат экен. Ошол жактардан иштеп, анан ушинтип көрүп жүрүп, анан ушунча жылда ушу электричество эмгек кылып жүрүп, анан билдик. Анан биз ал жакта дагы баягы иштеп эле билип калбастыктан дагы эми баягы политехте атайын мугалимдердин жардамы менен ошол жактан үйрөнүп, иш жүзүндө дагы мындай уюштун ясно эме кагаз жүзүндө дагы формулалар менен үйрөнүп келдик да. Андан кийин сыктарда ошолор кандай ошо кагаз жүзүндө көрсөтүлгөн, китепте көрсөтүлгөн нерселер кандай иштейт экен, эмне болот экенин иш жүзүнөн да көрүп келдик да. Негизи Илич бизге чогуу иштешип калганыбызга дагы мындай кантип экөөбүз чогуу иштешип калганыбызда өтө кызыктуу да. Менин дос балам бар, Айбек деген. Ал болсо өзү Америкада. Анан ошол Америкада туруп мага ушундай Кыргызстанда Илич деген аябай күчтүү электрик бала бар. Сен деген ошо американский технология менен үйлөрдү куруп атасың. Сен ошол баланы чакырып, ошол бала менен сүйлөш, ошол бала менен иштеш деп сунуш кылган. Анан ошол сунуштун алып калганда биз Илич экөөбүз жолугушуп, Кудайга шүгүр ушул калп айтпасам бир 5 жылдан аштык болчу дейт, 5 жыл болуп калды. 5 жылдан аштык болду. Ушу Илич биздин объектилерибиздин баарын тең куруп келатат, Илич электричествосын. Биздин өзүбүздүн объектилерди курбастан башка дагы сип панель менен өздөрү курган же болбосо башка компаниялар куруп берген электричестволор жакпай калган учурларды барып биз жасап берген учурларды да ушул Илич барып жасап берип жатат да. Эми мындай улуу муунун адамдары баары билет болуш керек. Тарыхты эске алсак, билесиңер да 20-жылдын башында башка Илич байкебиз негизи эле СССР мамлекетин электрификация менен камсыз кылган болсо, биздин Илич сип панелдерди электричество менен камсыз кылып жатат буюрса.